Жалпы аянтта 94.237 гектар болгон Жуманазар Аталов атындагы Ноокат токой чарбасы түштүк чөлкөмүндөгү уникалдуу арча токойлоруна бай. Аталган токой чарбада токой каттаган аянт 25.750 гектарды түстө, анын 16.356 гектарын жаллангана арча токойлору ээлейт. Деңиз деңгээлинен 1300 метр бийиктиктен 2700 метр бийиктикке чейин арчанын Зарапшан, Жарым шаар, Түркистан түрлөрү өсүп, көргөндүн көз жоосун алган укмуштай арча токойлору жыл өткөн сайын калыңдагандан калыңдап барат. Баалуу арчалар менен кошо эле токой аянтынын 9752 гектарын бадал дарактары түзүп, анда табылгы, четин, шилби, ит мурун сыяктуу 14 түрдүү бадалдар өсөт. Ноокат токой чарба жамаатынын башкы максаты жаратылыш бермети болгон арча токойлорун көз карегиндей сактап, аны өнүктүрүп, өстүрүү болгондуктан жыл сайын жаңы арча токойлук тилкелерин тигип келишет. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1992 жылдын 18 августунда атайын токтому чыккан. Ал токтомдо Кыргызстанда арча токойлорун сактап көбөйтүү боюнча. Ошол токтомдун негизинде токой чарбаларга сөзсүз жылына жок дегенде 5 гектардан арча токойун көчөттөрүн отургузуп, арча токойлорун көбөйтүү керек. Мына биз бүгүнкү мына турган жер Апшырата токойчулугунун Багарча токой корогунун жаңы отургузулган тилкесинде турабыз. Бул жерге быйылкы жылы жазында арчанын 3 жылдык майда көчөттөрү. Аны күзүндө жерди даярдап, жазында отургузганбыз. Даярдоо ыкмасы 50 сантиметр. Күзүндө даярдап коебуз, шүдүгөр кылып, анан кийин жазында ошол жерлерге отургузабыз. Гектарына норма боюнча биз 800 көчөт болсо 825 көчөттөн отургуздук. 5 гектар жерге 4125 көчөт отургузулду. Көчөттөрдүн акыбалы быйыл жакшы, азыр көрсөтөбүз. Башка токойчу айткандай, бүгүн жаңы токой тилкелерин отургузуу эмес, токойчуларды тигилген көчөттөрдү кантип малдан сактоо негизги көйгөй маселе. Албай алынча демекчи токой чарба жетекчилиги өздүк каражаттын эсебинен токойчулардын талбас аракеттери менен жылына 5-10 гектарлап тигилген токой көчөттөрүн тосмолоп келишет. Токойлорду эгип койсоң эле чоңое бербейт да көчөттөр. Аны азыр айрыкча мал жандыктар көбөйгөн убак, аны биз тосмой сайын көчөт өсүрө албайбыз. Могу 5 гектар жерге биз өзүбүздүн күчүбүз менен атайын эсептен тостук. Чыгымы гектарына 120 миңге барып калат. Ошондо бир 600 миң сомдук чыгым менен мына көчөттөр тосулуп турат. Муну тосуп эле койсок, бул бойдон кала бербейт. Мал деген серабына келе берет экен. Ондай арендатор малчылар менен бирдикте иштешебиз. Алар карайт. Ооба. Ноокат токой чарбасы 3 токойчулуктан турса, анын бири арча токойлорго бай Апшырата токойчулугу. Токой коргоо, сактоо, өнүктүрүү мындагы тыным билбес токойчуларга жараша болот эмеспи? Бизде Апшырата токойчулугунун жалпы гектары 35.800 гектар бар. Ошонун токойлуу жерлери 13.000 гектарыны түзөт. Берде 3 түрлүү арча өсөт. Зарашаванский, Полошаровный, Түркистанский. Түркистан арчалары. Ушундай. Мына арчанын кийинки убакта арча кандай болуп атат өсүшү? Арчалардын өсүшү жакшы. О бир жылдагыдай касалы жок, жакшы болуп өсүп атат азыр. Өсүшү жакшы. 5000 гектар жер мага тиешелүү. Мен карайм ушул мына эгилген арчаларды, отургузулганларды баарысына. Мында негизинен мал көп экен да. Кандай болуп атат муну арчаларды коргоо, сактоо, токойлорду коргоо? Токойлорду коргош жайлоочулар менен бирге иштерди алып барабыз. Эгилген жерлерди тособуз мындай. Булар дагы жардамдашып биз менен малды караштырат. Биз жок малда булар өздөрү карашып. Алар менен кандай келишим түзөсүңөр? Келишимди ушу сезонуга түзөбүз. Бир жылда 3 ай чыгышат. 3 ай карашып түшкөндөн кийин аны өзүбүз карайбыз. Тартип бузуулар? Тартип бузуулар жок. Арча кыюулар жок. Мурдагыдай. Мурдагыдай илгергидей эмес азыр. Мораторий жарыяланган да? Мораторий жарыяланган. Ошону жеткиликтүү түшүнөбү? Түшүнүшөт.
bilişet bardık geluvchiler. Bizde kıynagan mesele şu çıkış yollar основной жолдун кыйынчылыгы бар да. Ошол Жетip келүү кыйын. жетип келүү кыйын. Сел алган жолдордун чыгып келиш кыйын, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ошол маселенин биринчи немеси ошол кыйынчылыгы. Мына 5 гектардагы ошо жаңы токой тилкесинин өсүшү кандай болуп атат? Өсүш жакшы. Жакшы. Канча пайыз tuttu эми? Bir 80-90% бар. Токой чарба жыл сайын жайыт пайдалануучулар менен өз ара келишим түзүп, белгиленген жерлерин мал жайытка берет. Бул жылы да жайлоочулар көчүп келип, жайыттарга малдарын жайгаштырышкан. Бизге Кудайга шүгүр, мына лесниктер менен токар ауылдар менен биргеликте ушу былтыр эгишкен, карап турабыз, малды киргизбейбиз. Тосулган. Баарыбыз биргеликте учурдан карайбыз, ушул жайлоочуга чыкканда. Эми бул жаңы токойлор бул бир эле токойчулар үчүнбү же элдин байлыгыбы? Элдин байлыгы да, конечно, токойчулар үчүн эмес да. Канча токой болсо ошол элге Жакшы да, жакшы. элге жакшы да. Силерге жакшы. Бизге жакшы. Кудайга шүгүр эми. Бирок эми ошол канча каражат менен өндүргөн көчөттү тебелеп жедириш бул оңой да, ошондой. Оңой эмес да. Конечно, бул жерге канча мээнет кетти. Мамлекеттин эмгегин баалайбыз. Токойчулардын эмгеги. Токойчулар. Эми бул токойчулар менен кандай ушу мамиледе болуп атасыңар? Мамилебиз жакшы, мамиле кылып келатабыз. Буга чейин да иштешип Өзара келген. келишим түзөсүңөр. Келишим түзөбүз, ооба. Келишим Келишим түзөп, канча жооп. Мисалы үчүн мынандай жедирип койсоң, мындай штраф салынат деп. Штраф салынат деп айткан. Олорду сактайбыз. Коопсуздугун. Жакшы мамиле кылып келатабыз. Жакшы, бири-бирибиз менен келишип. Мына сенин көз алдыңда ушу токойлор жылдан жылга кандай болуп баратат? Жылдан жылга Кудайга шүгүр жакшы. Эме калыңдап аткан. Баягыдай эме жок. Жакшы, жаш көчөттөр мына көп. Токой жокпу? Жок, жакшы. Жакшы бизде багарча, основной эми арча көп да бул жерде. Жакшы, жайыты жакшы. Жок, ондойлор жок. Ондойлор жок. Мына өз алдынча кыйып, арчаны жакмайлар барбы, жокпу? Жок, ондойлор жок. Буга көп болду. Отунга кайсы? Мурун эде ол. Отунга эми ана бизге курган сынгандыр эми бир түтүнгөн эме бол. Бир семе. Основной барып келип элек. Эте сезон менен бир 3 ай болобуз да. Жакшы. Жогоруда жайыт пайдалануучу айткандай, токой чарба жайыт пайдалануучулар менен өз ара келишим негизинде жайыт белети барларга бир шарттуу башмалга 1 гектардан жайыт бөлгөн. Ошондой эле алдын ала келишим боюнча жайыт пайдалануучуларга катуу талаптарды койгон. Дал ушул талаптар бүгүн кандайча аткарылып жатат? Шарты лесхозго барабыз. Лесхоздон китен салабыз. Айылбанкка келебиз. Айылбанктан төлөп, справканы алып, лесхозго барабыз. Лесхозго барып келишим кылып, о жерде түшүнүк кат жазып, айыл өкмөттөн мет справка алабыз. Мет справканы алгандан кийин постого келип, постон текшертип, ар бирин эсептетип анан алып өтөбүз. Биз жоопкерлигибиз основной өрт коопсуздугу. Ошол. Анан көчөттөр, токойлорду Анан көчөттөргө тийбейбиз биз. малга жедирбейбиз. Жок, малга жедирбейбиз. Мына токой кыюулар боюнчачы Жок, ондой нерсе болбойт бу жерде. бирок атайын келишимге кол коесуңар. Келишимге кол коебуз, Жедирбейбиз, кыйбайбыз. Жедирбейбиз, кыйбайбыз, киргизбейбиз. Как положено келишим кылып анан өтөбүз. Канча мал бар асында? 100ге жетпейт, 95 та бар. Бир шарттуу баш малга канча жер туура келип жайып? Общийда 1 гектардан да эми. Мал башынабы? Мал башына 1 гектардан жайытпы. Ооба. Ошол жана жайыт белетинде ошондой көрсөтүлгөнбү? Ооба. Кандай болуп атат? Жакшы. Ыйыл чөп кандай тоодо? Чөп жакшы, жамгыр жок. Курукчулук. Уже саргайтып баштады. Токойго болгон көз карашың кандай? Бул өзүбүздүн байлык да, бизден кийингилерге да калат. Кызыл китепке кирген кайсы жаныбарлар көбөйдү да? Түлкү, карышкыр, сүлөөсүн, доңуз, коён, кекилик бардыгы бар. Буларга аңчылык кылбайсыңарбы? Жок, ондой нерсе жок бизде. Башкалар жакты келип аңчылык кылсачы? Жок, ондойлор келбейт. Посто бар да адамдар. Токойдун жоосу мал демекчи. Бүгүн республика аймагында мал башы кескин өсүп, жайыт, жайлоо көйгөйлөрү аз келгенсип, баалуу токойлорубуздун өсүшүнө, көбөйүшүнө чоң тоскоолдуктары жаралып жатат.
бул көйгөйдү токой чарба адистери же жергиликтүү бийлик чече албайт. Бул үчүн мал багууда сандан сапатка өтүп, санын эмес сапатына мамлекет тарабынан катуу көзөмөл болмойын жаңы токой тилкелеринин өсүшү кыйын. Токой чарба колдо бар каражат менен жылына 30 гектар жаңы токой тилкелерине көчөт отургузса, болгонанын 5-10 гектарын араң тосма менен тосот. Тосулбай калган жерлерде токойчулар күндөп кооруса да мал аралап кетери белгилүү. Андыктан бул багытта атайын өкмөттүк программа менен иш кылмайын жашыл мурасты жанданта албайбыз. Өлкө президент жарыялаган жашыл мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында Ноокат токой чарбасы 2 жылдан бери айтылуу Төбө Мойын өрөөнүнүн Карымберди участкасындагы каркырап жаткан катуу кайракы шыбакта өспөгөн жерге кара сөксөөл үрөөн сээп жашыл токойго айландыруу иштерин башташкан. Улуттук жашыл мурас өнөктүгүнүн алкагында Ноокат токой чарбасы бир топ жетишкендиктерге жетип көп иштерди аткаруудабыз. Мына өзүңүздөр көрүп турган бул биздин Обшырта токойчулугунун Карымберди участкасында турабыз. Бул жердин шарты өтө татаал, ысык, климаты ысык жер. Бул жерде көрүп турганыңыздардай шыбактагы өспөйт. 2024-жылы ушул жерге могу кара сөксөөл дарагын себип өстүрүүнү пландаштырганбыз. Башында жакшы болду эле, бирок жылдын ысык болгондугуна байланыштуу кээ бир жерлери куура өспөй калды. Бирок ошондо дагы мындай кээ бир жери мына көрүп тургандай мынеке где-то жарым метр дебейин, жарым метрден ашык. Бул дарак негизинен ысыкты сүйүүчү дарак болуп эсептелинет. Ал көбүнчө Казакстандын, Түркмөнстандын, Өзбекстандын чөлдөрүндө өсүп жакшы эмелерди аткарат, функцияларын. Тупуракты эрозиядан сактайт, жерлерди кышында шамал эрозияларынан сактайт. Токой чарбасына караган Карымбердинин 3,5 гектар таштактуу талгаларын өздөштүрүү оңой эмес. Ага айтарлык өлчөмдө каражат, эң башкысы демилгелүү аракеттер керек. Биз 35 гектар жер даярдап септик. 1 гектарга биздин септөөлөрдүн негизинде расчетный технологический карта деп коет, 56 000 сом сарпталат. Анын айдоого, жерди малалоого, себүүгө кол менен себилет. Анан мунун уругун биз биздин өзүбүздүн Кыргызстанда эле адаптация болгон арка өрөөнүндө арка токой чарбасынан алып келдик. 280 килограмм кетти. Ушул 35 гектар жерибизге. Азырынча өсүүсү жакшы. Эми күн буюрса быйылкы жыл жакшы болот. Жакшы болсо керек, анын күзүндө результаты билинет. Келечек пландар кандай? Келечекте бул жерди буюрса дагы ушуну көбөйтөбүз. Мына жерде 3000 гектарга жакын жерибиз бар. Анын жок дегенде бир жарымына ушундай саксаал өстүргөнгө пландаштырып атабыз. Башка бадал дарактардын берги өсүүсү кыйын экен. Аны биз көп жактан өзүбүзчө мониторинг жүргүзүп, сурап, изилдеп көрдүк. Кыргызстанда Баткен жергесинде кара сөксөөл өстүрүү мындан 20 жыл илгери эле башталып, бүгүнкү күндө Кадамжайдын 3 коргон токой чарбасы сепкен кара сөксөөлдөрдүн алды токойго айланып, кумдуу, шагыл, чөл жерлер жашыл аймакка бөлөнгөн. Мына ушул токой чарбага караштуу жер 3000 гектардан ашуу жер. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар, шубакта жакшы өспөйт, чөптөр деле кичинекей болуп өсүп кургап калат. Ушуга байланыштуу бөлүм директорубуз саксаал дарактарыны Баткен токойчулуктары эккендигин көрүп, биз дагы ушул жерге алып келип эктик. Былтыр эктик 2024-жылы. Быйыл да 2025-да эктик. Өсүүсү кандай болуп атат энем быйыл? Быйылкы өсүүсү жакшы кыйла. Жамгыр болду. Быйыл жамгыр Кудайга шүгүр жакшы, былтыркыга караганда быйылкысы жакшы. Бул негизинен эми ушу жерди кыртыш тоңдойт да? Кыртыш тоңдойт. Ичинде жаныбарлар көбөйөт. Коён, түлкү, кекилик, фазандар көбөйөт. Ошонун максатында эгилип атат. Эми муну улам кеңейтесиңер да? Кудай буйруса кеңейтебиз. Быйыл дагы күзүндө
bir 20 гектар 30 гектар айдап кошушка аракет кылабыз. Чөлдү токойго айландыруучу бул балуу бадалдын жоосу да мал. Аны коргоо, сактоо аракеттеричи. Нол 2024 жылы себилген саксаул. Мынау былтыркы өсүмдүгү мына жерден өсүшү 30-40 сантиметрдей өстү. Быйылгысы bir 30 сантиметрдей өстү. Жылдан жылга малдан кооруп турсак, буну азыркы учурда мал жандыктар кирсе, буну сындырып, жеп, депселеп жокко чыгарып берет. Дагы bir 5 жылда уже bir 2 метрге жетип калат, Кудай буйруса. Ошон үчүн муну кантип сактайсыңар эми? Буну эми мал жандыктарды киргизбөө максатында жергиликтүү элдер менен келишип, малдарыңыздарды бакпай туруңуздар деп ушул жака киргизбөөгө суранып, тил каттарын алып, Эгер тартип болса, мыйзам чегине тартууга аргасызбыз. Муну эми дайыма ушу көзөмөлгө алып турасыңар кандай болот? Дайыма көзөмөлдө турат. Биздин бул жердин атайын өзүнүн токойчусу бар. Ошол адам келип, дайыма кабар алып, ушу жерде карап турат, көзөмөлдөп турат. Эми ушул сөксөөлүү өскөн жерлерде тосмо менен тосконго мүмкүнчүлүк жок да азыр, Азыркы учурда мүмкүнчүлүгүбүз жок. Эми келечекти иши. Келечекте Кудай буйруса тособуз. Келечегин ойлосоң бактык демекчи, Жашыл Мурастын шарапаты менен төө мойнунун незели, кол тибеген таштактуу бийик жоон адырлары бүгүн Ноокат токой чарбасынын жамаатынын күчү менен сөксөөл токойлоруна айланмакчы. Бул да болсо өлкөбүздө жүрүп жаткан Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн келечек жемиши эмеспи?